Москвада кыргыздар менен тажиктердин ортосунда массалык мушташ болду. Бул тууралуу Орусиянын РЕН-ТВ телеканалы маалымдап, мушташта жабыр тарткандардын сүрөттөрү интернетке чыкты. Орус ММКсынын маалыматында 11-июлда Химкада эки Кыргызстандын жараны бычак жеген. Алардын достору өч алуу үчүн тажиктерди Кузьминка районуна жолугушууга чакырган. Бирок ал жерде эч нерсе болгон эмес. Бирок кошуна райондордо агрессивдүү мигранттарды кармап ала башташкан. Түн жарымында Кузьминка метросунун жанында массалык мушташ орун алды. Мушташка эки тараптан 180ден ашык адам катышкан. Полиция кызматкерлери тарабынан 94 адам кармалды. Калгандары качып кетишкен. Эки адам ар түрдүү жаракат алып ооруканага түшкөн. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жашаган элдердин мамилеси дагы кырды бычак турат. Турмуш порталынын маалыматында 13-июл түнү 4 көчө айылында Mercedes-Benz маркасындагы эки автоунаада бара жаткан тажик улутунун жаштары светофорго токтогон учурда кыйкырынып, кыргыз жарандарды орой сөздөр менен сөгүшкөн. Ошондой эле тажик жарандары кыргыздарга тийиштүү автоунааларга таш ыргытканы айтылат. Аларга жооп кылган кыргыз жарандары Орто Бөз айылынан таш менен ыргыта башташкан. Андан соң тажик жаштары Ходжа Алуу аймагын көздөй кетишкен. Бул окуядан кийин Орто Бөз айылында элдер чогулуп баштаган. Кыргызстан менен Тажикстандын милиция бөлүмдөрүнүн башчылары түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин эл тарап кеткен, деп жазат Турмуш сайты. Эки элдин ортосундагы мамиленин чыңалышы 28 апрелде болгон окуядан кийин башталды. Головной суу бөлгүчүндөгү талаш тартыштын арты ок атуу жана 36 кыргыз жаранын өлүмү менен аяктаган. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун 28-июнда Душанбеге болгон иш сапары Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен болгон жолугушуусу бул карама каршылыктарга чекит коет деген үмүт бар болчу. Бирок 8-июлда чек араны ат менен кайтарып жүргөн кыргыз жоокерлерине тажик чек арачылары тарабынан ок атылып, бир жоокер көз жумуп, экинчиси туткунга алынган. Бул окуя кыргыз-тажик чек арачылары аягына чыкты деген үмүткө суу септи. Эки элдин ортосундагы татаал мамиленин таасири эми Орусияга чейин жетип, ал жакта иштеп жүргөн мигранттардын арасында дагы чыр-чатактар чыгып жатат. Адистердин айтымында эки элдин ортосундагы чыр-чатак мындан ары уланбасын десек, тез аранын ичинде чек ара маселесин чечишибиз керек. Ал учурда Баткен облусунда элдик кошун Тажикстандан келе жаткан контрабандалык жүктү кармап алышкандыктарын билдиришти. 12-июлдан 13-июлга караган түнү Баткен районунун Актатыр айылында жүк ташуучу кичи автобус токтотулган. Анын артында 4 тонна жүзүм бар экен айтылат. Жүзүмдөр Тажикстандан жүктөлүп, Лейлек району аркылуу өткөрүлүп бара жаткан. Элдик кошун унаны токтоткондон кийин ал жерге укук коргоо органдары келишкен. Бирок элдик кошунун өкүлдөрү аларга ишенбей тургандыгын билдиришип, жүктү бербей коюшкан. Укук коргоо органдары Актатыр айылында эки жүк ташуучу унаа токтотулуп, ичинен 450 жашик жүзүм чыкканын айтат. Жүк ташуучу унаанын бирөөсүндөгү жүзүмдүн ээсимин деп Кыргызстандын жараны Насиров деген адам чыккан. Атүгүл ал жүзүм жүктөлүп жаткан видеосун көргөзгөн. Экинчи унаадагы жүктүн ээси табылбай жатат. Унаалар таңкы саат 5-те токтотулуп, Актатыр айылына 50-60 киши чогулган. Эскерте кетсек, акыркы окуялардан кийин Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасы жабык турат. Орхан Инанды кылган иштерине өкүнүп, ФЕТÖ уюмунун террористтик уюм деп атабай жатат. Бул тууралуу Түркиянын ТРТ Хабер телеканалы маалымдады. Ал күнөөсүн моюмдап, кылган ишине өкүнгөндүгүн билдирсе, жазасы жеңилдемек. Бирок ал анткенден баш тартты деп айтылат маалыматта. Орхан Инан Түркиянын улуттук чалгындоо мекемеси жүргүзгөн операцияда кармалып, Анкаранын полициясына өткөрүлүп берилген. Прокурор Биро Туфандынын тергөөсүн алкагында 11-июлга чейин камакка алынган. 11-июлда кылмыш иши сотко жөнөтүлүп, сот Орхан Инандыны камакка алуу чечимин чыгарган. ТРТ Хабердин маалыматында Орхан Инанды өз көрсөтмөсүндө ФЕТÖ ислам оппозициялык уюму тууралуу маалымат берген. Ал өкүнүү мүмкүнчүлүгү менен колдонгон жок жана Фетхуллах Гүлендин уюмунун террористтик деп атоодон баш тартты деп айтылат маалыматта. Орхан Инандыны Түркиянын бийлиги куралчан террористтик топту башкарган деп айыптоодо. Орхан Инанды 31 май күнү белгисиз жоголгон. 5-июлда Реджеп Тайып Эрдоган мамлекеттик телеканал аркылуу Орхан Инандынын сүрөтүн көргөзүп, ФЕТÖ террористтик уюмунун эң жогорку жетекчилеринин бири Түркияга кармалып келди деп жарыялаган.
6-июлда Садыр Жапаров Түркиядан Орхан Инандыны кайтарып берүүнү талап кылабыз деген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияга нота жөнөткөн. Бирок Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Орхан Инандыда Кыргызстандын гана эмес, Түркиянын дагы жарандыгы бар экендигин маалымдаган.